Саламатсыздарбы, урматтуу лицей, гимназия жана мектеп жааматынын жетекчилери. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин тапшырмасы боюнча түзүлгөн Билим Илим министрлигинин консультативдик кеңеш тайпасы мектеп жетекчилеринин ата-эне менен иштөөсү жөнүндө нускама иштеп чыгышты. Нускаманы иштеп чыккан топ мүчөлөрү: Гапыр Мадаменов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты жана топ жетекчиси; Кыялбек Акматов, педагогика илимдеринин доктору; Расул Абазбеков, Салтанат Бейшенова, Кульнара Мамытова. Мектеп жетекчилеринин ата-энелер менен иштөөсү жөнүндө нускама. Бул нускама 14 бөлүмдөн турат. Анда эмесе көңүл бурабыз, урматтуу мектеп жааматынын жетекчилери. Биринчи, аралыктан окутуу шартында мектеп жетекчилери ата-энелер менен биргеликте алып баруучу иштердин нускамасы же усулдук сунуштарын даярдоо. Экинчи, класс жетекчилерге ата-энелер менен иштөө боюнча нускама даярдоо. Үчүнчү, жаңы окуу жылында аралыктан окутууга туура келсе, анын өзгөчөлүктөрү жана талаптары жөнүндө ата-энелерге офлайн, онлайн түрүндө чогулуштарды өткөрүп түшүндүрүү. Төртүнчү, ушул темада ата-энелер үчүн теле берүүлөрдү киргизүү. Бешинчи, өткөн окуу жылынын 4-чейрегинде үйдө балдары менен жакшы шарттарды түзүп берген ата-энелердин тажрыйбаларын үйрөнүү жана аларды жайылтуу. Алтынчы, ата-энелер үчүн ошол айылдын, райондун, шаардык дарыгерлердин билдирүүлөрүн уюштуруу. Кийинки жетинчиси, жаңы окуу жылынан баштап ата-энелер үчүн такай системалуу иштөөчү энелер мектеби, үй бүлө мектеби, ата-энелер мектебин уюштуруу. Сегизинчи, ата-энелердин педагогикалык маданиятын көтөрүп, аларды мектептин союздашына айландыруу, санитардык, гигиеналык коопсуздук каражаттары менен камсыздоо жөнүндө ата-энелер үчүн атайын берүүлөрдү уюштуруу. Тогузунчу, аралыктан окутуу шартында окуучулардын үй бүлөдө сабак даярдоосу, моралдык психологиялык абалы жөнүндө ата-энелердин пикирин үйрөнүү. Онунчу, ата-энелер менен жакшы иштеген мектептердин тажрыйбасын жалпылап жайылтуу. 11-чи, ата-энелер менен иштөө жөнүндө класс жетекчилердин семинар окууларын уюштуруу. Класс жетекчилердин ар бир мектепте ата-энелер менен иштөөсү боюнча WhatsApp тайпалары түзүлүп, инструкция, нускама берип туруу. 13. Ар бир класстын класс жетекчиси жана жалпы мектептин ата-энелер комитетинин WhatsApp тайпалары түзүлүп, ошолорго оперативдүү түрдө улам жаңы жагдай талап кылган маалыматтарды берип туруу. 14. Дарыгер, психологдордун ата-энелер үчүн аңгеме лекцияларын уюштуруу. Нускаманы слайд кылып даярдап, сиздерге баяндап берген Талас облусунун Кара Буура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин мугалими Салтанат Бейшенова.